Карызы көп адамдар же болбосо карыз алып бизнес баштайм деп жаткан адам болсо ушул видеону толук көрсүн. Анткени бул видеодо биз карыздан кантип кутулуш керек экенин, карызы бар адам өзүн кандай алып жүрүш керек экенин жана карыз кандай кесепеттерге алып келишин. Эң биринчиси, эгер бизнес баштайм деп ниеттенип жүрүп, бирок акчаңыз жок, бирөөдөн карыз алып бизнес баштайм десеңиз, туугандар, азыр ушул видеону көргөндө сразу токтотуңуз. Анткени карыз алып бизнес баштасаңыз, сиз анткени кирешеңиздин, чыгашаңыздын эсебин билген менен ал болобу болбойбу деген дагы бир чоң суроого келип такалат. Карыздын аркасынан карыз көбөйүп кете берет. Акыр түбү барып сиз эле эмес, сиздин үй бүлөңүз, сиздин ата энеңиз, бир туугандарыңыздын бардыгы сиздин айыңыздан бактылуулугунан ажырап калышы мүмкүн. Анткени карыз адамды ушунчалык кыжаалатка алып келип, бактылуулугун тартып алып коет. Экинчи суроо: эгер сизде карызыңыз аябай көп болуп кетти, бардыгы сизди, мисалы, сиздин тааныштарыңыз, туугандарыңыз же болбосо досторуңуздун бардыгы уже сиз менен сүйлөшпөй калды. Анткени сиз аларга да карызсыз, бардыгына карызсыз. Сизде тынчтык жок жүрөгүңүздө. Сизди бардыгы мындайча айтканда адам катарынан чыгара баштады. Сиз өзүңүздү дагы жей баштадыңыз. Ошол учурда эмне кылышыңыз керек? Тууган, сизде эгер карызыңыз бар болгон болсо, бир жакшы бир лайфхак айта кетейин. Мунун бардыгын Алла менен ортосунда чечиңиз. Анткени менин өзүмдүн да ушунчалык көп карызым бар эле, карызым дагы деле бар, түгөн элек. Бирок карыздын кыжаалатчылыгынан мен ушунчалык бактысыз адамга айланып кеткенмин. Бактысыз болуп, өзүмдү жеп, өзүмдү түгөтүп кеткен адаммын. Ошол себептен сизге айтарым, Алла менен түзмө түз сүйлөшүңүз. Аллахым, ушул карызымдан кутулдурсаң, мен башка карыз албаймын. Карызымдан кутулушума жардам бер. Карыздарымдан кутула турган жолдорду мага эшиктерин ачып бер деп дуа кылыңыз. Анан кийин Алла менен мындайча айтканда келишимге келиңиз. Аллахым, мен ушул карыздан кутулсам, ушул карыздарымдан мени кутулдурсаң, мен башка карыз албаймын. Жана сен үчүн кандайдыр бир жакшы иштерди Аллах үчүн кыламын деп Аллага убада берсеңиз, Алланын жардамы сөзсүз болот. Анан ушул нерсеге ишениңиз, туугандар. Сиздин жүрөгүңүз тынч болбой турган болсо, жүрөгүңүздөгү проблемалардын бардыгы сизде мондай сыгып турган болсо, сиз эч качан эч бир ишти алдыга алып кете албайсыз. Эч бир ишти ийгиликтүү ишиңиз жүрбөйт, мындайча айтканда. Сиз өзүңүздү жеп жүрөсүз. Менин ишим эмнеге жүрбөй жатат? Мен эмнеге проблемамдын аркасынан проблема болуп, Аллах мага эмнеге бербей жатат деп переживать этип жүрүшүңүз мүмкүн. Барып молдого дем салдырып, башка кылып. Бирок бир эле нерсеси, сиз өзүңүздүн ичиңиздеги проблемаңызды жеңе албасаңыз, өзүңүздү туура настраивать эте албасаңыз, сиздин ишиңиз эч качан жүрбөйт. Жана мотивационный видеолорду көрүп атпайсыздарбы? Акчаны кантип өзүңө тартыш керек, эмне кылыш керек деген видеолорду көрүп атасыздар го. Ошонун бардыгынын акыркы жообу просто сиз өзүңүздүн жүрөгүңүзгө эркиндик беришиңиз керек. Кылып аткан ишиңиздин жүрүшүнө, кылып аткан ишиңиз ийгиликтүү болушуна сиз толук ишенишиңиз керек. Ошондо сиздин ишиңиз жүрүшөт. Карыздын маселесин Алла менен дуа кыласыз, Аллага тапшырасыз карызды. Анан кийин кылып аткан ишиңизге көбүрөөк көңүл буруңуз, карызды төлөшкө эмес. Карызды төлөгөнгө толук төлөйм деп өзүңүзгө сөз бериңиз, төлөшүңүзгө ишениңиз, кагазга жазыңыз айына канча миң сом карыз төлөрүңүздү. Бирок сиз карызды ойлонбоңуз, болгону ошол карызды төлөй турган жолду изденүүнү ойлонуңуз. Мына ушул нерсе сиздин карызыңыздан чыгышына себепкер болот. Бүгүнкү бул видеону ушул менен токтотобуз. Кызык болсо комментарийге жазыңыз, кызык болсо бизди колдоп, жакшы лайктарды басып кетиңиз. Биз дагы карыз жөнүндө дагы видеолорду чыгарабыз, жакшы видеолор чыгарып турабыз. Анткени карыздын маселесинде биз өзүбүз дагы аябай чоң карызга батып кетип, ошонун үстүндө иштеп аткан убагыбыз, туугандар. Сиздерге аябай сонун лайфхактарды чыгарып турам. Болушунча видеону колдоп, комментарий жазып, катталып, бөлүшүп, туугандар, ушул нерсенин бардыгыңыздардан суранып кетерим. Ассаламу алейкум.